Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Ушунча депутат эртеден бери жанагы Новосибирск, Турциядагы биздин даяр билет сатып алгандарды кайтаруу боюнча маселе койсок, өкмөт мына жыйындыгында келип жообу мындай. Бир сөз менен жооп бериңизчи, жана Тышкы иштер министринин өкүлү. Ким менен сүйлөштүңөр Россияда макул? Ким менен сүйлөштүңөр? Штабтан же авиакомпаниялардан кандай сүйлөшүү жүргүздүңөр мына ушунча күндөн бери? Biz Rusiyanın elçisi menен сүйлөшүп атабыздан, биздин элчилигибиз менен аркылуу сүйлөшүп атабыз да. Ал боюнча. Сиз азыр мага бир кагаз көрсөтүп аласызбы? Ошол штабтан ошол учурууга, мына ССВн учурууга уруксат бербейбиз деген кагазын азыр көрсөтүп аласызбы анда? Жок, биз каршыбыз деген. Жооп барбы силерде азыр? Биз каршыбыз. Ушу билет сатып алгандан кийин силердин жарандарыңар аэропортуңардан уруксат бербейт деп атат. Силер бир кагаз көрсөтүп койлачы, жообун көрсөт. Biz makul emespiz, hazır alар uçpayla koysun degen bir жообун айтып калачында. Жок да, урматтуу Дастан Рысбекович, парламенттин абалы эмне үчүн элдин бардыгы бизди сындап атат. Анткени биз эми ушу коронавирус шартында кыйкырып өкүрбөй, сын такпай ушул депутаттар өкмөттү колдоп туралы дегенди булар түшүнбөй атпайбы? Азыр Кыргыз өкмөтүнүн эң мыкты иш билгилиги бул интернетте сөккөндөрдү камай алат булар. Ошол жагынан мыкты. А башка жагы болбой атпайбы? Мисалы ушул жооп жокчу. Республикалык штабтан сүйлөшүү болгон эмес буга чейин. Элчи менен мен азыр да сүйлөштүм азыр. Ал менен маселе чечилбейт да андан. Силер кат жазып, чукул арада сүйлөшүш керек да. Анан мен бир жума деп ошон үчүн коюп атам. Эгерде биз бир ай деп койсок, булар бир ай жүрө берет. Ошол талапты бир жума дегенди, урматтуу Наталья Владимировна, өзгөртпөшүбүз керек биз. Ошол бир жума деген токтомго кирдиби, ошол боюнча калсын, урматтуу депутаттар. Ошого добуш берели баарыбыз. Рахмат. Рахмат. Азыр Котбек Алчевич айтып кетти, мигранттар боюнча иштейбиз деди, толугу менен. Баардык күчүбүздү жумшайбыз деди. Жыйынтыгын күтөбүз. Кыска мүнөттө бизге жооп берет. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастан Тилаев, Республика журт. Жана Саматович, эми тилиңизди жутуп алгансыз, сиз жооп берип койбойсузбу министр катарычы? Же Минтранс сүйлөштүк же сүйлөшпөдүк депчи, депутаттар канчасы кайрылып атат да, мисалы үчүнчү. Минтранс же өкмөт Котбек Алчевич. Болбосо болбойт деңиздер, болсо материалдык баягы колдоо көрсөтөбүз деп айтып коюшуңуздар керек да. Котбек Алчевич. Эми ачык айтыш керек да мындай жердечи. Саалга Гапурович, эми азыр эле чыгып туруп чече кое турган маселе эмес да. Ошон үчүн биз кечетен бери айтып атабыз, кечетен бери иштеп атабыз, ага чейин иштешкен. Бирок кечегинин результатын бүгүн бери учурга кылат деп атпайсыңар силер. Андай болбойт да, жүргүзүп атабыз жумушту. Бир нече кээ мамлекеттердин, бир нече мамлекеттердин авам эркиндиги менен учуп өткөн турган транзитный дагы маселе чыгып атат деп айттым. Причиналарын айттык. Иштейли биз, мына сурокту бердиңер, иштейли дагы береличи деп айттым. Ушуга макул бололу биз дагы, сиздер дагы ошого макул болуңуздар. Ансыз деле биз анын үстүнөн иштеп атабыз. Биз жана айтпаган, буга чейин жасалып аткан жумуштарды, жасай турган жумуштарды айттым мен азыр сиздерге. Эгерде такыр эле созулуп баратса, келе албай атса, мына кээ бирөөнү жаткырды хостелдерге, мына 20-сына чейин, апрелге чейин акчасын төлөп. Дагы андан дагы жакшы условия түзүп берип жаткырганга да аракет кылалы деп атабыз. Эгерде биз такыр эле чыккынчы катары болуп мындай жасабай атсак, анда башка маселе. Макул, ал жактагы мигранттар түшүнбөй атат. Бирок 2 күндөн бери бул боюнча биз кеңири маалыматты бердик. Анан мен өзүмөн зависит эте турган болсо, машина менен алып барып алып келе кое турган болсо, мен айтмак, мен 100% мойнума алам да алып келип берем депчи. Бир эле мамлекеттен зависит этсе дагы ошондой айтсак болмок. Ар кандай чыгып атат да. Эми министрдин орун басары андан да зависит этпейт да. Министр бар, башка жактын министри бар, башка элчилер бар. Тура ошон үчүн мынаны туура түшүнүп кабыл алып, мына сурок бердиңиздер. Мына Дастан Арыспеков айтты, биз алып келели. Бүгүн 3 май Москвадан Казакстан границасы чейин кетип баратабыз. Мына Кыргызстандын бардыгын тосуп атат. Бузулук районуна кирген жерде полный пост. Посттон ар бир бардык машина тосулду. Мына Кыргызстан номерде бардык машиналар. Барды ушул жерде. Страшная лавра.
жер агарып калды. Köçekler öldü. Дүйнөнү коронавирус оорусу түйшүккө салып жаткан мезгилде биздин Ноокат районунда дагы бул оору бир топ түйшүккө салды. Районубузда өзгөчө кырдаалдар киргизилип, кыйынчылык мезгилде бизден кабар алып, мугалимдерибиздин социал жактан аз камсыз болгон мугалимдерибиз дагы бир топ бир өлкө, бир үй бүлө аттуу ушул ишти уюштуруп, элибизге ушундай бир мугалимдердин көңүлүн көтөрүп аткан ишти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Төрөбай Закировичтин, ошондой эле өзүбүздүн чыгаан уулубуз Кыргызстандын тургуну Каримов Тариелдин демилгеси менен бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар 5000 соцпакет даярдалып, бул мугалимдерибизге таратылып атат. Дезинфекция, улица Турузбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, боордош туугандар. Мен сиздерден суранып кетет элем. Камбаралуу Бобулов көчөсүнө бир дагы жардам келген жок. Кварталга карабай жатат. Ушундай негизи 10 бар, 10 арасында квартиранттар ачып отурушат. Бүт баары күнүмдүк жумушта иштегендер, жетим жесирлер, апалар бар, балдары жок апалар дагы жашайт кээ бир үйлөрдө. Ошолорго жардам керек болуп жатат. Жардам бергендер аябай аз, карантинде эчтекебиз жок. Анан ошо кварталны карабайт биздин көчөнү. Могу мусорду да айта кетейин дедим эле, бул жерде мусорубуз бар. Канчадан бери ушу мен арыстанбаган жерим калган жок. Канчадан бери турат ушул мусор. Вообще запах биякта жыт деген уже үйлөрүбүзгө сиңип, балдарыбыз ошонун айнанда ооруп жатат. Ушуларга да бир карабашып койсоңуздар. Сиздерден суранып кетет элем, жардам берип коюңуздар бизге. Көптөн көп суранабыз. Орозо айында оорукер адамдар, бир туугандарыбыз болсо, биздин көчөгө келип жардам берсеңиздер болот. Белмечеден суранабыз биз. Ушул кварталныйга аябай көп могул эле жашаганын баары кварталныйга нааразы болуп атышат, иштебей жатат. Бир үйгө берсе, бир үйгө бербей жатат помощь. Квартальный орусты. Бир эле орус бар, ошол эч нерсе жардам бере албайт. Жардам бере алган жок. Белмектен суранып атабыз ушул кыйла адамдарга. Белмекте 5 жылдан бери бияка жардам берип келет бизге. Assalamu alaikum урматтуу мусулман боордоштор. Берекелүү Рамазан айыңыздар кут болсун. Орозо туткандарга берилүүчү сооп сыйлыктар жана орозо кармаган адамдын эки сүйүнүчү, эки жолу кубануусу тууралуу пайгамбарыбыздын куттуу хадисин айтам, угабыз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Аллах таала айтты дейт. Аллах таала хадисте айтат: "Куллу амали ибн адам лах илля сиям фа иннаху ли." Адам баласынын бардык амалы, жакшы иш аракеттери өзү үчүн. Бир гана орозо мен үчүн. Ва ана ажзи бих. Мен анын сыйлыгын өзүм берем дейт Аллах таала. Хадистин уландысында айтылат: орозо бул калкан. Силерден бирөөңөр орозо болсо, анда ал уяттуу жаман сөздөрдү сүйлөбөсүн. Жана ачууланып үнүн көтөрбөсүн, кыйкырбасын. Эгерде аны бирөө жарым сөксө,
же урушса, анда ал ачууланбастан мен орозомун деп жооп берсин. Мухаммадтын жаны анын колунда болгон затка, Аллахка ант, ла халуфу фами саим атьябу индаллахи мин рихил миск. Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт Аллахтын алдында мисктен, атырдан да жытту. Лиссаими фархатан яфрахума иза афтара фариха. Орозо кармаган адам үчүн кубана турган эки кубаныч бар. Биринчиси ооз ачкан кезде кубанат, жана экинчиси ва иза лакия раббах фариха бисауми. Кыяматта Роббисине жолукканда орозо кармагандыгы үчүн кубанат. Сах Бухари жана Сах Муслим. Ошондуктан Аллахтын буйругун аткарып, орозо кармоого бел байлайлы. Жана орозо тутууда шарияттын талаптарын сактайлы. Улуу соопторго жетишебиз. Чындыгында орозо кармоо үчүн чоң күч, чыдам жана сабыр талап кылынат. Сабыр кылгандардын сооп сыйлыктары өтө көп. Аллах Таала Зумар сүрөсүнүн 10-аятында «Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб». Чындыгында сабыр кылуучулардын сооп сыйлыктары эсепсиз, эселенип көп кылып берилет деген. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Рамазан айында кылган ибадаттарыңызды Аллах Таала кабыл кылсын. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.